Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз компьютерибиз планшет режимине өтүп калган учурда аны кантип обычный режимге келтирүү боюнча болмокчу. Компьютер планшет режимине өтүп калган учурда компьютердин сенсорный экраны менен иштөөгө мүмкүнчүлүк болот, же болбосо мыш менен иштесек да болот. Айрым ноутбуктар сенсорный экран болгондуктан планшет режимде ошол экранга колду тийгизсек, сенсор менен колду тийгизүү менен сенсор аркылуу иштесек да болот. Ал эми сенсору жок, сенсорный экран эмес ноутбуктар менен иштегенде кадимкидей эле мыш менен иштегенге болот, бирок планшет режиминде иштөө бир канча кыйынчылыктарды жаратат. Мисалы планшет режимине өтүп калган учурда ушундай болуп компьютерден рабочий стол көрүнбөй калат. Ал эми бул жерде программалар плитка түрүндө чыгып калат. Ушул плиткага кошулган программалар гана плиткадан көрүнөт. Ал эми калган программаларды бул жерден көрө албайбыз. Ал эми калган программаларга кирүү үчүн кандай кылабыз? Мисалы бул жерде биз көбүнчө программаларга кирүү үчүн пускка барып туруп, мыштын сол жак баскычын басып киребиз. Азыр планшет режиминде пускка киргенде ошол программалар ачылабы, ачылбайбы текшерип көрөлү. Мына пускка мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын сол баскычын бассак, мына пуск кнопкасы иштебейт. Планшет режиминде ошондой болуп калат. Ал эми программаларга кирүү үчүн бул жерде все приложение деген бар. Ошо все приложение деген бассак, бул жактан программалар чыгат. Биз ушул жактан гана кирип иштегенге мүмкүнчүлүк болуп калат планшет режиминде. Бул жерде пусктун баскычы бул жакка чыгып калат. Ошондой. Бул жерден закрепление плитки деген бассак, плитка түрүндө чыгып калат. Проводникке кирип көрөлү. Бул жерде проводникке кирүү үчүн мисалы мыштын көрсөткүчүн пускка алып барып туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Бассак меню чыгат. Бул жерден проводник дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бизге проводниктин терезеси ачылат. Бул жерде көпчүлүк баскычтары неактивный болуп калат планшет режиминде. Бул жерде проводниктин терезесин кичирейте турган болсок, мына ушул жерди басып туруп свернуть в окно дегенде, мына бул баскыч дагы иштебейт. Башка программалардын дагы терезелеринде ушу свернуть в окно деген баскычы иштебей калат. Ал эми бул жерде свернуть, ал эми закрыть деген кнопкалары кадимкидей эле иштей берет. Бул жерден папкаларга дагы кадимкидей эле киргенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок планшет режиминде иштөө бир канча кыйынчылыктарды жаратат. Бул жерден проводникти жабалы. Жапсак кайра бул бетке кайтып келебиз. Рабочий стол бул жактан көрүнбөй атат. Биз эми планшет режиминен чыгып обычный режимге кантип кайтабыз? Ал үчүн бул жерде параметры деген бар. Ушул параметры дегенди басабыз. Басканыбызда параметры Windows деген бет чыгат. Бул жерден система дегенди тандайбыз. Система дегенди тандаганыбызда ушундай бет чыгат. Бул жакта сол тарабында менюлар турат. Бул жерден биз режим планшета дегенди тандайбыз. Режим планшета дегенди тандаганыбызда ушундай болуп ачылат. Оң тарабында бул жерден режим планшета ачылды. При входе в систему деген жерде использовать режим планшета деп турат. Биз ушул жерди басабыз. Бассак бул жерден режимдер чыгат. Бул жерден биз использовать режим рабочего стола дегенди тандайбыз. Экинчиде турганды. Андан кийин бул жерде не запрашивать разрешение и не переключать режим деп турат. Бул жерде ушул биринчиде турганды тандап коебуз. Өзү ушул тандалып турат экен. Эгер ушундай болуп турса, өзгөртпөй эле койсок болот. Андан кийин бул жерде скрывать значки приложения на панели задач в режиме планшета дегенди өчүрүп коебуз. Автоматически скрывать панель задач в режиме планшета дегенди өчүрүп коебуз. Ушулардын баарын өчүргөндөн кийин биз компьютерди өчүрүп кайра жандырабыз. Бул жерден баардыгын настройка кылгандан кийин бул жерге келебиз. Настройканын белгисине мыштын оң жагын басабыз. Бассак меню чыгат. Бул жерден закрыть окно дейбиз.
мына бул жерде азыр бизде дагы эле планшет режиминде турат. Бул обычный режимге биз настройкасын кылдык. Эми бул жерден биз компьютерди өчүрүп кайра жандырганыбыздан кийин кайра обычный режимге кайтып келет. Бул жерден компьютерди өчүрүү үчүн выключение дегенди басабыз. Бул жерде перезагрузка деген бар, завершение работы деген бар. Эгерде перезагрузка дегенди баса турган болсок, компьютердин жанышы бир канча кыйын болуп калышы мүмкүн, себеби восстановление болуп калышы да мүмкүн. Ошондуктан биз завершение работы дегенди басып, кайра компьютерди жандырганыбызда биз кадимки режимге кайтып келебиз. Ушундай кылып настройка кылып алсак болот.